Достар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде торговля. Также бүгүн бизде 35-күн марафонубуздун азыр дагы улантып келатабыз. Баланс $8631 чейин көтөрүлдү. Также биздин бул аккаунттан где-то бир $11,000 вывод кылганмын. Итого получается почти 20% марафонумду уже аткарып койдум да. Болгон $10 менен уже почти 11,000 чистый прибыль вывод кылдым, и плюс также еще баланста $8631 калды да. Вот, азыр биз дальше улантабыз торговлябызды. Бүгүн бизде стратегия болот. Торговый стратегия бизде RSI, также биз сүйүктүү индикаторубуз менен дагы колдонобуз да. Индикатор супер тренд да. Настройкаларын көрсөтүп коеюн. Мынакей настройка 10, мультипликатор 3, да, и ATR 10. Все, базовый настройка. Ушуну коюп алабыз. И также бүгүн биз азыр котировкалардан скальпировать этебиз да. 5 секундный таймфрейм сделкаларыбызды 1 минуттан ачабыз. Анткени биз 1 минуттук сделкабызда 5 секундный таймфреймди анализировать этишибиз керекпиз да. Так, давайте азыр биз индикаторубузду карап сделка ача берели. Так, мынакей. Бизде бул жерде сатуу болуп атат, нисходящий тренд, бул валютная пара болуп койт. Давайте. Валютная пара CAS доллар. Мынакей. Биз морике сатуу эң кымбат баадан сатышыбыз керекпиз да. Так, даярданабыз. 1 минутка ачабыз. Ушул жерден ача берсек болот. $50 продажага. И давайте анализ кылайлы. Бизде негизи бул жакта графигибиз нисходящий тренд болуп атат. График астыга да түшүп баратат. Мынакей. Бизде бул жерде тренд нисходящий да. И биз азыр бул жакта байкасак болот. Бул жакта сигнал сатып алуу деп чыккан, RSI чыкканда да, мынакей RSI зона перепроданностьта жүргөн, и бул жакта мынакей график үстүгө көтөрүлүп баштаган. Но бул жерде бизде көрүп аткандай эле мондай котировка мондай көрсөтүп атат да. Что бул жакта азыр график дагы бир жолу график астыга кетет экендигин да. Ошондуктан бул жакта сделкамды мен продажага ачтым да. И мында карап көрсөк, бул жакта в целом график нисходящий тренд болуп астыга эле түшүп баратканын тоже байкадым. Ошондуктан бул жерде сделкамды мен продажага ачтым. Итак, байкайбыз 2, 1, 0. Есть. Биринчи сделка плюс. И эми болсо дагы бир жолу анализ кылабыз. 30 секунддук таймфреймде бизде тоже нисходящий тренд болуп атат, көрүп аткандай эле. График астыга түшүп баратат. И азыр мынакей RSI'быз мынакей көрүп аткандай эле сигнальный график болуп постепенно көтөрүлүп баратат да. Биринчисинде небольшой подъем, падение, чоңураак подъем, чоңураак падение, чоңураак подъем, чоңураак падение болуп атат. Көрдүңүздөр, ушундай болуп качейле болуп атат. И азыр мынакей бизде 30 секунддук таймфреймибизде сатуу индикаторубуздун мынакей сопротивлениясын мынакей бир аз көтөрүлдү, и бул жакта сатып алуу деген сигнал чыгып атат да. Эми болсо бул жакта 1 минутка покупкага ача беребиз. Бир сделка менен. Итак, 30 секунддук таймфреймди анализ кылдык. И в целом бизде графигибиз көтөрүлүш керек да. Биз азыр 30 секунддук таймфреймди анализ кылдык. Так, 5 секунд. Биздин экинчи сделкабыз дагы бул жакта аябай жакшы плюс болуп жабылды. Уверенный болуп да. И дагы бир жолу биз бул жакта азыр более 1 минуттук таймфреймди анализ кылабыз эми. 1 минуттук таймфреймди бизде мынакей линиябыз, мынакей сатуу линиябызга чейин көтөрүлдү. Да, мынакей эми 1 минуттук таймфреймди бул жакта сатып алуу чыкты. Значит, эми бул жакта биз азыр 1 минутка дагы бир жолу покупкага ача берсек болот да. 1 минутка. Анткени бизде бул жерде тренд уже алмашты дей берсек болот да. Вот. 1 минуттук таймфреймде бизде бул жакта нисходящий тренд болуп аткан. Азыр болсо бизде мынакей тренд восходящий болуп биздин морике RSI'быздан байкасак болот да. Ушул жерден бизде перепроданностьтан көтөрүлгөн да. Эми болсо биздин бул индикатор үстүнкү зона перекупленностька чейин көтөрүлүшү мүмкүн да. Ошондуктан биз бул жакта покупкага ача беребиз. Так, байкайбыз, бизде дагы 23 секунд. И бул сделкабыз дагы успешно плюска жабылып атат да. Так, ага чейин достор, сигнал жөнүндө айтып кетейин. Бизде Telegram группада VIP чат бар. Бүгүнкү статистикабыз мынакей 4 сделка плюс. Бул биринчи сессиябыз болуп жабылды. Да, мынакей результат 100%. Бардык сделкабызды плюска жаптык. И ушул каналга кошула алсаңыздар болот достор, если сиздер кызыксаңыздар. Также биздин мынакей Telegramыбызга обязательно каттап алыңыздар достор. Ссылка комментариянын башында болот, же болбосо описанияда тапсаңыздар болот. Также ар жума сайын понедельник күнү мен рандомно бир кишиге $10 же болбосо 870 сом раздача кылып турамын да.
подарок кылып каждый рандомный кишиге, активный кишиге, подписчикке да мен ушундай $10 приз беремин да. Вот также прямой эфирлерди ушул жактан алсаңыздар болот. Ссылка комментариянын башында. Итак, үчүнчү сделкабызда плюска жаптык. По итогу уже балансыбыз $8769 болуп калды. Плюс-минус $150 чейин көтөрдүк. И давайте следующий анализди жүргүзө берели да. Кийинки валютная пара AED теневая OTC 15 секунддук таймфреймде бат-баттан бул жакта 1 минуткө покупкага ачамын сделкамды и анализ жүргүзөм. Мынакей 15 секунддукта бир анализ кылайлы. 15 секунддук таймфреймде бизде бул жакта разворотный паттерн болуп атат да. Мынакей до этого момента бизде нисходящий тренд болгон. Бул жакта мынакей зона перепроданныйга чейин түшкөн, графигибизде индикатор көрсөткөн. Далее бул жакта бизде подъем болуп башталды. Дагы небольшое снижение. Мынакей тренд уже мондай болуп атат. Бул жактан бизде подъем болду. И азыр мынакей дагы бир жолу падение болуп, и подъем болуп аткан моментте мен уже 1 минуткө уже заранее билип атам да, что график азыр моорики үстүнкү линиябызга чейин көтөрүлөт деп да. Ошондуктан 1 минуткө бул жакта мен покупкага чыгып атам. Так, бирок бул жакта бизде азыр мынакей дагы бир жолу биздин уровень поддержкабызды ретест кылганы көтөрүлүп түшүптүр да. Бул жакта дагы 2 опцион ачам астыраак уровеньден перекрытие да. Негизи бул жерде анализ туура эле болуп атат. Бирок биз идеальный точкадан всегда ача албайбыз да. Всегда кайталайм бардык видеороликте. Если анализиңиздер толук ишенсеңиздер, да, анализ сакталуу эле турса, анда жакшыраак уровеньден дагы перекрытие ачып берсеңер болот. Также мынакей бизде азыр как раз ушул уровеньдин ичинде, коридордун ичинде бизде скальпинг болуп атат. Үстүнкү уровеньден астыга, астыңкы уровеньден үстүгө көтөрүлүп да. Эки уровень болот. Бул жак сатып алуучулардын уровени. Мынакей үстүдө сатуучулардын уровени да. Бул жакта снижение ачсак болот. Но в целом бул жакта негизи покупкага чыгыш керек. Так, 15 секунд и биздин 4-чү сделкабыз тоже 100% плюска жабылды да. Отлично. Эми болсо давайте 1 минуттук таймфреймди анализ кылабыз. 1 минуттук таймфреймде мынакей бул жакта коридор болуп атат. Накопление, мынакей азыр бул уровеньди пробитие кылыш керек. Мынакей пробитие кылып атат. 1 минуткө дагы бир жолу покупкага чыгарабыз достор. Так, 2 секунд, 1 и, кичине убактыбыз ашыгыраак болуп калды. Так, дагы 2 опцион ачып беремин. Дагы 2 опцион продажа покупкага да. Так. Башында анализ кылган система менен дагы деле покупкага ачып беребиз достор. Так, если каким-то образом моорик астыңкы уровеньге чейин түшүп кете турган болсо, могул жакка чейин түшүп кете турган болсо, анда бул жакта биздин стратегиябыз бузулат достор. Бул жакка чейин түшүп кетсе, анда возможно биздин астыңкы уровень поддержкабызды пробитие кылып кетиши мүмкүн да. Так, если бул уровеньди пробитие кылып кетсе, анда график бул жакта далее сниженияга айланат достор. Бизде бул уровеньди сразу пробитие кылып кете алган жок да, көрдүңүзбү? Бул жакта сразу уже биздин анализибиз автоматически бул жакта алмашат достор. Мынакей даже уровень сопротивлениядан бизде азыр двойная вершина болуп атат. Анда бул жакта биз уже сделкабызды продажага ачабыз достор. Так, 3, 4, 5 сделка менен мен бул жакта продажага ачамын. 5 секундный которобуз и анализ кыламын да. Мынакей бул жакта 5 секунд таймфреймде мынакей зона сопротивлениеден двойная вершина кылды. Мынакей двойная вершина мынакей. И азыр дагы бир жолу бул жакта график уже астыга кетип, моорик астыңкы линиябызды пробитияга кетиши мүмкүн да. Ошондуктан бул жакта бизде уже анализ сразу алмашып атат да. По ходу дела көрдүңүзбү? Графиктин артынан карап туруп эле биз уже движениясын наперед анализировать этебиз. Мынакей 1 минуттук таймфреймде так, сделкалар плюска жабылды. Отлично. Эми болсо дагы 1 минуткө бул жакта продажага ачамын достор. Продажага. Анткени 1 минуттук таймфреймде бизде бул жерде паттерн перевернутый бычий флаг болуп атат да. Мынакей бул жакта подъем болуп келген. Далее мынакей 1 2 түшүп туруп эле бул жакта мынакей ближайший уровеньге келди. Азыр болсо бул жакта мынакей мондай перевернутый бычий флаг болуп атат да. Мынакей падение болду. Далее небольшой рост болуп атат бул жакта ичинде мондай болуп. И бул жерде азыр график дальше сниженияга түшүш керек. Моорик астыңкы уровеньге чейин. Ошондуктан бул продолжение болуп атат достор. Продолжение нисходящего тренда. Дагы 2 опцион ачып беремин 1 минуткө смело продажага. Итак,
2-1. Отлично. Бул сделкабызды биз успешно плюска жаптык достор. Мынакей биздин RSI-быз бул жакта аш зона перепрогнозго чыгып кетти. Дагы бир жолу снижение кача берсек болот достор. 1 минутка продажага. Ушундай достор. Ушундай торговля кылып, ушундай анализ кылганда үйрөнсөңүздөр болот достор. Самое главное каждый день торговля кылыш керек. Командабыз менен дагы бир жолу айтып кетмекчимин. Биздин телеграмыбызда торговлялар болуп турат достор. Каждый день эртеден кечке чейин да обедте болот. Бир сессия приблизительно бир сессияда бир 15-20-30 минут торговля кылабыз. Далее экинчи сессия кечинде саат 9-да болот достор. 9-да дагы ушундай торговля кылабыз достор. Кошулуш үчүн сигналдарга болгону ушу телеграмга катталасыздар достор. Ссылка комментариянын башында болот. Видеороликтер ушул жака чыгып турат. Насчет выводов, также конкурстарды ушул жака пост кылып жөнөтөмүн да. Вот достор, обязательно ушу телеграмга катталыңыздар. Ссылка комментариянын башында. Так, бул биздин акыркы сделкабыз. Мынакей 5 секунд и бул сделкабызды дагы биз уверенно плюска жаптык достор. Ушундай почти балансыбызды $9000 чейин көтөрүп койдук достор. Ушундай каналга да катталабыз достор. Эмки видеолордо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.